Ролик жөнүндө айткан болсок, Москва шаарында эмгектенип жаткан Атабек иним менен иним мага чалып, ушундай ролик тартпайлыбы ата жөнүндө, ата бала жөнүндө деп сунуш түшүп калды. Анан мен артка кайтпастан макулдугумду бердим. Макулдугумду берип, экөөбүз жолугуп, ошо Атабек, бул ата бала жөнүндө Атабек сценарийни жазып чыгарган да өзү. Анан ошондой сунуш түшүп, барып, ушул ата жөнүндө кайтар дүйнө деп тарттык эле да, короткометражный видеону. Аны тартып, өзүнүн Instagram баракчасына жүктөп, анчалык деле биз ойлогон эмеспиз, катуу талкууга алат деп. Рыскелди Момбеков, уважаемый, биздин парламентте депутат, байкебизге окшоштуруп, Facebook баракчасында көп негатив сөздөр жазып, анан Рыскелди Момбековго окшоштуруп, паркта жатат, ичип алып, ушундай депутаттарды кантип шайлайбыз, ушинтип мас болуп жатса деген көптөгөн Facebook тармагында таратылып кетиптир. Скриншот кылып тартып алып эле, хейтерлер, жанагы фейктер деп коебу. Ошол анан мынчалык деле катуу болуп кетет деп ойлогон эмеспиз. Анан кече экөөбүз жолугуп, Атабек иним экөөбүз жолугуп, видео обращение кылып, жалпы кыргыз элиме кайрылды. Бул видео роликтин мааниси таптакыр башка. Бул жерде мас болуу жана баягы эмеге аралашкан видео эмес. Жанагы эме деп коет эмеспи? Парламент жакка кандай деп койчу? Саясатка аралашылбаган видео, өзү маанилүү, таасирлүү видео да. Ошол, ошентип, ушундай менин өзүмдүн да тааныштарым, байкелер, эмелер, классташтар жөнөтүп, ушундай Facebook'та ушинтип кылып атат, тынчсыңбы деп сарсанаа болушкандар болуп атат. Скриншот кылып таратып өзүмө, личкама. Ошол негизи кыргыз элиме кайрылып кетер элем да. Ушу биздин кайтар дүйнө деген видеону көрсөңүздөр, ошо жаман сөз жазбастан, ушу улуу урматтуу Рыскелди Момбековго окшоштурбастан, жакшы сөздөр жазсаңыздар жакшы болмок, жана ошондой эле колдоп берсеңиздер жакшы болмок демекчимин. Элдин туруп, тагын айтканда баягы таанымалдыгы сизди сыймыктандырса керек. Эми негизи Facebook тармагында бүгүн 17-сида, негизи 15-инден баштап менин тааныштарым жөнөтө баштады, скриншот кылып, жанагындай мындай мас болуп жаткан эмени кантип парламентке шайлайбыз, ошондой перепискаларды жазып, скриншот кылып тааныштарым жөнөтө баштады. Анан андай деле эми муну жанакы туура эмес маалымат жөнөткөндөр болуш керек соц тармактарда деп көп деле маани берген эмесмин. Анан жана ошондой эле кече өзүмдүн бир тууган кайнагам Ратбек деген ссылкасын жөнөттү YouTube'дан. Ошондон кийин ушундай өзүнчө бир волнение болуп, анан Атабекти чакырып, видео обращение кылып коелу деген сунуш киргиздим да. Рыскелди Чыныбекович өзүңүздүн сөзүңүз барбы, ойлоруңуз барбы? Кандай дейсиз? Рыскелди Чыныбекович пайдаланып айта турган көрүп кетпейсиз. Рыскелди Чыныбекович Момбековго кайрылат элем. Рыскелди Чыныбекович, ассаламу алейкум, көрүп атсаңыздар. Сизди колдойм, сизди урматтайм, сиздин ар дайым өзүңүздүн эмеңиздерди, видеоңуздарды ар дайым көрүп келем, негизгиси. Бирок Москва шаарында эмгектенип жатканым үчүн
ар бир чайканага кирип тамак аштанганда көп киши көп эме көргөн кыргыз балдар ай байке сиз деген Рыскелди Момбековго окшош экенсиз деп көп негизи бияктан көп эле окшоштуруп келген да. Анан эми балким окшоштурмун деп өзүм деле маани алган эмесмин. Анан кирип карасам эле чындыгында ну как-то окшошуп кетет экенмин да Рыскелди Чыныбекович Момбековго. Анан Рыскелди байке сизди урматтайбыз. Таптакыр туура эмес маалымат сизге жеткен болсо биздин ролигибиз эми туура эмес кабыл албаңыз деген ой менен кайрылат элем. Алыста жүрүп Кудай колдосун сизге биздин чоң рахмат. Айланышканыңызга Чоң рахмат. Сизге да ийгилик. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум.